Топоз бийик, суук жерлерде жүрүүгө ыңгайлашкан. Андыктан фермердин топозун чагылдыруу үчүн ат агызган дарыяны жана ууна барбаган тоолорго бардык. Топоз тоолуу аймактардагы мал чарбачылыктын ажырагыс бир бөлүгү. Алай районунун эң алыскы Сарымогол айылында бул мал жандыкты багуу жана киреше табуу жакшы өздөштүрүлгөн. Климаттык шарты дагы суук, кыш 8 ай болот. Топозду багуудагы чоң түмөн түйшүктү талап кылат. 10 жылдан бери бул жандыкта багуу менен алектенип келе жаткан Замирбек Жээнбаевдин үй бүлөсү. Замирбек мырзанын короо жайы жана өзгөчө минүүгө үйрөтүлгөн өгүздөрү бар. Geldi. Bir müyüzge düşüp kaldı. Uşunusu biraz az orakta bizde. Bu yıl Kızıl Karmalbay biraz az oğlap kalktır. Bunaga жардам кылып койбосоң болбойт му мынжа? Мурдуга жылытпай атат да бул. Мурдуга жылытпай калыптыр бул шилтепчи. Булардын мурду жырылып бүткөн аябай жошупчу. Топоз менен алектенгениме негизи бала кезимден эле алектенем да. Атамды эрчип эле ушу бала кезден эле 3-4 топоз кармап, союздун малында да атам топоз караган, топоз баккан. Топозго ушу 5 жашымдан эле аралашып келатам да, Кудай калса. 5 жашымдан эле топозго аралашып, топоз кармап, топоз саап, ошентип эле келатабыз. Бул Памир Алай тоолорунун баш аягы көрүнбөгөн бооке жайлоосу. Замирбек фермердин жаз көз мезгилиндеги тиричилиги ушул жерде өтөт. Күн алыс топоздорго көз салып, оору сыркоосун жана санын көзөмөлдөйт. Байыртан көчмөндүк уланып келе жаткандыктан өгүздөрүн минге кылып дагы үйрөткөн. Бул мырас үчүн гана. Ат ордуна минилген өгүздөр 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында улуу кыргыз көчүн көрсөткөн. Булар аз мастап калыптыр да, мурдуна баягы чүлүк деп коет. Ошо чүлүктү өткөртпөй атат да мурдуначы. Ошол чүлүктү өткөрүп туруп мурдунан башкарса булар баягы төөдөй жакшы баш берет да. Мындай башкаргангачы. Иштетсе болот, буларды да баягы туристке иштетсе болот. Азыр өз көчмөн калк болгонбуз. Мурда ата бабаларыбыз топоз менен, төө менен, ат менен көчкөн экен да. Ушул топоздорго да жүк артып, бул 40 аябай сонун басат экен да. 40 аябай сонун басат дейт. Анан буларды биз атайын үйрөтүп 2017-жылы Чолпон атага көчмөндөр оюну барганбыз, Кырчынгачы, жайлоого. Атайын үйрөтүп 8 баш өзүбүз алып барып, кайра алып келгенбиз да. Үйрөткөндө эми 2 жашынан баштап үйрөтсө жакшы болот да. 1 жаштан 2 жашка өткөндө. Ошондо тезирээк үйрөнөт. Көп чоңоюп кетсе да үйрөнбөй калат. Мунун биринчи мурду жаралап, баягы мурду ириңдеп жаралап, анан баягы тешик болуп калат, анан ошодон кийин жоошуп, баш ийип калат да, ал жак бул жакка бурганыңачы. Азыр эми оң болуп алыптыр булар. Мурдуна жолотпой атат да, чүлүк өткөргөнгөчү. Бай төөдөй эле чүлүк өткөрүп алып башкарат муну. Кадимки ата бабанын салты боюнча эле үйрөтүп койгонбуз. Кээде туристтер минет, анан анча мынча да улоого. Эми негизинен турмуш тиричиликке пайдаланбайбыз бул топозду азырынчачы, мингенге. Анан баягындай турист келип калса, ал жак бул жак болуп, анан ошолорго мингизип, кичине тыйынтып алып иштейбиз. Фестивалдарга барат. Мисалы өзүбүздө Тулпар көлдө фестиваль өтөт, ошого алып барып калышыбыз мүмкүн. Лагерде өтөт, Лелин пик Лелинде. Ошол жерге алып барышыбыз мүмкүн. Ушундай эми алы илгертеден калган мурас үчүн эле кармап келатабыз минги топоздорду, 1-2. Анан бул басканда өзү мындай төөгө окшоп чайпап басат да. Мунан 5-6 жыл мурда бир Райым деген ака бир 10 жыл болуп калды да. Пик Лелинде алып барып алып, ушундай өгүздөрдү иштеткен да ал. Альпинисттердин жүгүн тоого алып чыккан Пик Лелинге. Ошондойдо колдогон муну жүк ташыпчы топозду.
Анан бул бир катар жоголуп кеткен. Анан кайра бирин серин бар азыр делечи, башкаларда деле минги топоздору бар, бирден экиден. Мунун биз минбедик, эми ата бабаларыбыз айтат, бул тоодо аябай зоодо чебер басат депчи. Зоодун кырлары да деле аябай чебер басат экен да буларчы. Тайбайт экен муздан, зоодон учпайт. Учурда 100гө жакын баш бар. Кеч күз келгенде кыштоо үчүн атайын сарайга көчүп кетет. Кышкыга тоойт камдоо дагы чоң каражатты жана күчтү талап кылат. Кыш айларында кар көп болсо же шамал болбой койсо топоз отала албай өлүп калышы толук ыктымал. Ошол учурларда кичик чоңуна карап бөлүп алып чөп салат. Жандыктын тынчын алган ит куш кыш оор мезгилде кол салып, карышкыр менен кубалашкан күндөрү да болот. Атадан калган мал жанды колго алып, көбөйтүп, коңшуларды жумуш менен дагы камсыз кылган. Буларды эми негизи яшыр, анан карасан сибирский язва деген оорулар болот экен, ошолорго каршы үкүл алдырып турабыз. 2-3 жылдан бери буларга деле баягындай кара өпкө деген оору пайда болду. Топоздун кичинекей мамалактарга тияткан болду да, кара өпкө. Ошол кара өпкөгө дүкөлдөтүп атабыз 3 жылдан беричи. Анан булардын баягындай кулагындарында беркасы бар, документтери бар, номерлары бар. Ошол номеру менен айыл өкмөттө катталуу. Барган сайын малдын, Кудайга шүгүр, эми барган сайын элде мал көбөйүп атат, шаардан да келип атат. Ол жагы биягы Нокат, ал жагы Өзбекистан, мына Кызыл Кыя жактардан мал келип, ошо өзүбүздүн элде да мал көбөйгөн. Кудайга шүгүр, эми азыр бардыгы деле барчылык. Мал көбөйүп, малдын аягы менен жайыт деле мындай тарыды дагы, анан какырга айланып кетип атат да негизи. Жылдан жылга өдөлөп какырлап эле кетип атат жерчи. Негизинен эми жакшы, Кудайга шүгүр, бардыгы эле жакшы азырчы. Эл журтчу бүт эле мал менен тиричилик кылган, мал менен карьер менен тиричилик кылган, карьер менен ошентип тиричиликин кылып келип атат. Ар ким колунан келген нерсе. Мунун кыйынчылыгы болот да. Кээ күндөрү мисалы балдарың айылда калат, өзүң кашардасың. Түйшүгүң ошол, балдарың айылда окуган, 3 балам окуган. Аялым экөөбүз кырда, 3 балам акамдын, эжемдин үйдө ошондой. Эң түйшүктүүсү ошол да, барсаң балдарың ээрчийт. Анан кыжыл болуп коюп, апасы менен ушул айылда эле жашаса, мен мигрант болуп Россияга кетип калсамбы деп деген деле ойлор келет жалчы. Бирок эми негизи мал кармаган бармагын жалайт деп, малчы жакшы, Кудайга шүгүр, жаман болбодук, мал менен эле келип атабыз. Жок, өкмөттөн эч кандай, чөптөн кыйналсаң, башка кылсаң, өкмөт эч кандай ушул учурга чейин эч кандай эч кимге деле жардам берген көрө элекмин мен. Бардыгы эле өзүнүн жаны менен эле алек. Өздөрү чөп кылат, өздөрүн себеп менчик малы болгондон кийин өздөрү чөп кылат, өздөрү карайт, өздөрү багат, өздөрү жооп берет. Налог жагынан деле жеңилирээк эле негизи. Ондой эле эме кылган жери жок. Жеңилдетилип эле местный халкка жеңилдетилип төлөтүлөт. Биз өзүбүз ушул жердин тургунубуз, атамыш эл. Ооба, толушат. Каршылыкта эми ушу насип кылган жеп кетет, насип кылбаса күнүгө карап ошентип келип кетип турабыз ошол. Bir gün kelsen жақшы, жебеген күні сүйініп кетесің, жеген күні өкініп кетесің. Қап кече үшін өзім жеп албаппын депчи. Замирбек Жээнбаевдин 6 баласы бар. Кышкысын билим алуу үчүн айылга кетет. Топоз багуудагы кыйынчылык кыш мезгилинде күчөйт. Кыштоодо ичүүчү суу жок болгондуктан кар эритилет. Жубайы дагы көмөктөшүп, кез келсе ат минип кайтарып келген жайы дагы бар. 6 балабыз бар. Малчылык менен алектенебиз. Жолдошум 10 жылдан бери топоз багат. Жазгы жайлообуз ушул. Кышындасы башка жакка кетебиз. Ошол мал менен алектенебиз. Түшүгү кышындасы оор, карулуу жайт, суу жок, кар таш жебиз эритип.
Топоздун эти даамдуу жана майлуу болгондуктан суроо талап көп. Ош, ноокат жана алай базарына жиберет. Ноябрь-декабрь айларында жакшы семирет. Атам 20 жашына şu чабан болуп келген, топоз, кой, жылкы, уу кайтарып атам чабан болгон негизи. Şu атам жолун жолдоп мен да чабандык кылып şu кесип кылып келатабыз, топоз карап. Тиричилик экен бул топоздун пайдасы эми şu кышта суукка чыдамдуу болот бул топоз. Бийиктерде mana ушундай деңиз деңгээлинен 3000-4000 бийик метр жерлерде жайгашкан булар. Ошондой жерде көнөт. Сүтүнү көп жылдан бери саабайбыз, сүтүн ичпейбиз, саалбайт, топоздор бүт жапайчы. Саалбайт. Анан көшүнү жеп, сатып, базарга алып түшүп сатып, өзүбүз союп жеп, ошентип тиричилик кылабыз. Көшү аябай өтүмдүү, топоздун этине аябай талап күчтүү азыр ушул учурда талап күчтүү болуп атат топоздун этинечи. Калориясы жакшы, баягындай бийик тоодогу баягындай бийик тоолуу чөп жеген несебеден топоздун эти калориясы күчтүү болот экен да, ошон үчүн талап күчтүү азыр. Куран окуткан, аш бергендерге сурап, ошолор көбүнчө ошолор алып кетет. Топоздун 1 жашарын тай дейт, 2 жашарын гунан дейт, 3 жашарын пышты дейт, анан асы, анан 2 асы, 3 асы болуп топоздун жашы ошондой болуп саналат да. Топоздун эркеги букасы уйга окшош эле, топоздун букалары күчтүү пул болот. Бирок кышта талага туруштук бере албай өлүп калат, анан көбүнчө азыр пычып салабыз да, баягындай. Өгүз кылып салабыз. Мыналар өгүздөр да, өгүздөрдү минип үйрөтсө болот негизи, ушул өгүздөр мыналар. Төл алуу апрелден баштап төлү башталат булардынчы. Марттын аягы апрелден башталат. Августка чейин туат да, азыр ушул учурда да бир-экөө тууду. Августка чейин туат. Топоздун этинен көбүнчөсү мынау Ноокат, Ош, Кара Суу, Араван, Ош жакка да, ошол Ош областында караш, ошол жакка эле сатабыз. Анан айылыбызда эми топоздун этине талап күчтүү бизде. Уйдун, койдун этине караганда топоздун этиге талап күчтүү бизде. Биздин өзүбүздүн айылда дагы. Топоздун түйшүгү эми негизи түйшүгү абдан эле оор болот, мунуку делечи, оор болот. Кар оор түшкөн жылы аябай оор болот. Булар негизи тумшугу менен түртүп от жейт чөптү. Кар бир аз катып калган болсо түртө албай калат, көбүрөөк жаапчы, шамал болбой койсо. Мына бизде тескей деп коет бул жакта. Тескейде шамал болуп турат, ушу шамал болбой калса топоз кол карап калат. Бул колдо от жеген болсо уйдай эле жейтчи, көп жейт, аябай көп жейт. Бул көбүнчө таланын малы да, таладан чөп жеп туруш керек. Кыш оор болгон жылдары аябай эле түйшүгү күч. Анан бунун душманы көбүнчө баягындай бизде 2 метр, 3 метрге чейин кар жайт да бул жердечи. Ошол карда карга камап эле сайып, карга капап тыгып эле сайып. Көбүнчөсү карышкыр жеп кетет мунучу. Анан артыга түшүп, жылдырып, ол жылгадан бул жылгага жылдырып, ушинтип жүрүп түйшүгү аябай күч. Кээ күндөрү карышкыр менен аралашып кеткен күндөрүбүз болот. Келсек топоз жеп аткан үстүнө чыккан күндөр болду. Карышкыр бизди кууган күндөр болду, биз карышкырды кууган күндөр болду. Ошол душманы карышкыр. Анан кар түшкөн болсо, бул аябай колдо туруп өзүнөн өзү жүдөйт да, бул өзү негизи таланын малычы. Колдо туруп чөп жеген болсо, бул колдо салган чөбүңө бул алымсынбайт. Баягындай канаттанбайт. Канаттанбай өзүдөн өзү жүдөй берет да. Буларды негизи таладан беришин да, жапай кылып жараткан, таладан от алып турганы сону буларгачы. Колдо каралып, кар көп улуу түшкөн жылдары саар менен үйдөн чыгарып чөп салып, наркы үйдүн жанындагы дөңдөргө айдап коебуз, адырга. Кечке курун өздөрү чөп жегенде айдап келебиз дагы бөлүп, жаш-жашыга бөлүп, жаш менен бөлүп туруп, бөлүп чөп салабыз. Бардыгына чогуу салып койсок, чоңу жеп, кичиги жей албай калат да. Буларды мисалы 5 жашар, 3 жашар, 2 жашар кылып бөлүп туруп, ар жерге бөлөк чөп салмасаң, булар күчтүүсү жеп алат дагы.
майдалары өзүнөн өзү жүдөп өлүп калатчы. Түйшүк өтө көп болотчу, эгер колдо чөп жеген болсочу. Түмөн түйшүккө карабай Замирбек Жээнбаев сыяктуу аймактын каармандары арбын. Алыскы айылдарда катаал шартка көнүп агымгектен бар тапкандар бар. Чет өлкөгө мигрант болуп кетпей, шартка жараша чакан бизнесин түптөгөн замандаштар коомдун үлгүсү. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.